Баткенге Ихлас курулуш компаниясы үй куруп баштады. Бул тууралуу депутат Айбек Осмонов өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Эр жигит куру сөз айтпайт, айтса сөзүнөн кайтпайт. Баткендеги үйлөрдүн куруу иштерин баштадык. Эсиңиздерде болсо, бир жума мурун 20 үй куруп берүүнү убада кылдык эле. Мына ошол үйлөрдүн курулуш ишин алгач каргашалуу окуядан каза тапкандарга Куран окуп, аксакалдардын ак батасы менен куруу ишин баштадык. Турак үйлөрдүн капсула салуу аземине президенттин жана өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлдөрү жана Каганат Инвест холдингинин Ихлас курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Осмонов Нурбек Жапаровичтин катышуусунда болуп өттү. Башкы план боюнча үйлөрдүн баары бир жерде, чет булак айылына жана бир түрдүү курулмакчы. Кудай буйруса 2 айда курулуш иши бүтүп, жеринин ачкычтарын тапшырабыз деген ниеттебиз, дейт ал. Булак коом чекит пресс. Туугандар, комтор менен чоң күрөш башталды. Бекем тууралуу ар кандай провокация, жалган жала, алаксытуучу маневрларды колдонуштары толук мүмкүн. Бизге жеткен маалыматтар боюнча чоң сайттарды журналист, блогер, эксперттерди сатып алгандын аракетин көрүп жатышыптыр. Бул бийликти жамандатып жатып, шыпырып түшкөндүн аракетин жасашат жана эл аралыкта утуп чыгып, кайра биздин өлкөнү доого жыгышты көздөшөт, эки-экиден чабыштырат. Бардык аракеттери текке кетиш үчүн баарыбыз бекем туруп берели. Мамлекетибиздин пайдасына чечилип калса, Кытайдын карызынан кутулабыз. Буйруса жана аркы жагы абдан жакшы болот. Мындай шылуун компаниялар эмкиде мамлекет менен эсептешкенди үйрөнөт. Буга чейин грубо айтканда лох катары эле көрүп келишкен бийликти мамлекетте. Эми бул бийликтин эрки жетип турганда колуна кол, бутуна бут болуп жардам берип сүрөп, колдоп туралы аягына чыгышсын. Балдарыбыздын эркин, жаркын келечеги үчүн, өнүгүп өсүү үчүн аягына чейин колдойлу. Биргеликте жеңебиз. Эрмек Бекимбетов. Алла акыйкаттан бар. Ушул постумду тажикче которуп, ошолорго жиберип койгулачы. Улуу Рамазан айынын орозо күндөрүндө кылымдар бою жашап келе жаткан кыргызстандык коңшуларына капысынан кол салып, бейгүнөө адамдардын канын төгүп, тынч уктап жаткан түн уйкусун бузуп, мусулмандык фазилетинен кетип, момундар жасабаган арам ишти тажиктер кылышты. Айлардын султаны болгон Рамазан айынын амири болгон Аллах Тааланы того тушкан жок. Куттуу хадистер мазмунунда жана Куран аяттарында Рамазан айында жин шайтандар 30 күнгө кишенделет деп жазылчу эле. Бул тажиктер улуу айда шайтандар жасабаган арам кылыктарды кылышты. Бирок Алла баарын көрүп турат, билип турат. Болгону ал зат абдан сабырдуу. Кааласа бул дүйнөдө күнөөкөрлөрдүн азабын берет. Кааласа акыретте эсептешет. Бирок жараткан өзүнүн улуу күндөрүндө тажик элдеринин азабын бул дүйнөдө эле көрсөтүп жатат. Кимде ким Аллахтын шартын бузган болсо, Алланын амирине баш ийбесе, анда Аллах ошол коомго каарын салат. Алланын каары бүтпөгөн балелер менен башталат. Кыргызстанга кол салып абийир таппаган тажиктер Аллахтын азабына байма-бай жолугушууда. Тажикстандын центринде күйүүчү май куюучу АЗС жарылып, 30 кишиден ашуун адам каза тапты. Андан соң алмадай болгон мөндүр жаап, бүт тажиктердин үй-жай, бак-дарак, эгин талааларын талкалады. Алланын амири менен Тажикстанда катуу зилзала болуп, канча деген үйлөр жараксыз болду. Эми минтип кечээ күнү жааган жамгырдан улам тажиктердин нечендеген айылдарын жууп кетти. Бул Баткендеги абал тынчтангандан кийин бүгүнкү күнгө чейинки Алланын жиберген абалы. Эгер тажиктер тообасына таянып, Кудайдан тизе бүгүп, чекесин саждага коюп, Кыргызстандагы өлүп кеткен аталар, энелер, жаш балдар, аскерлер үчүн кечирим сурашпаса, анда Алла мындан да катуу балелерин жибериши мүмкүн. Баткен үчүн бүтүн түрк элдери кыжаалатчылык менен дуба кылууда. Ар бир кылынган дуба албетте өз дарегине жетип турат деп ишенебиз. Мьянманы талкалаган Кудайга, Арменияны жеңилүү узасына багындырган Кудайга, Орусиядагы бардык мусулмандарды көрүп турган Кудайга, чындыгында Тажикстан эч кеп эмес. Аллах жок кылам десе көз ачып жумганча тазалап коет. Болгону Аллах өтө адилеттүү жана ырайымдуу. Ал бардык коомдордун оңолушун карап турат. Ал зат сабыр ээси. Али Абдразаков. Эрдоган дүйнө жүзүнө Израилди токтоткула деп чакырык салды. Президент Эрдоган ифтар программасында Диябакырдын балдары жикчил террордук уюм ПКК тарабынан уурдалган энелери менен жолугушту.
Президент Режеп Тайип Эрдоган мен бүткүл дүйнөнү, айрыкча ислам өлкөлөрүн Израилдин Аль-Акса мечитине, Кудс'a жана палестиналыктардын үйлөрүнө карай кол салууларына каршы чараларды көрүүгө чакырам, деди. Президент Эрдоган ифтар программасында Диябакырдын балдары жекчил террордук уюм ПКК тарабынан уурдалган энелер менен жолугушту. Эрдоган бул жерде сүйлөгөн сөзүндө биз Кудстагы Аль-Акса мечити жана мусулмандарга каршы ыплас кол салуулардын дароо токтотулушун каалайбыз деп айтты. Кудсту жана мусулмандарды коргой албаган дүйнө ал өзүнө өзү чыккынчылык кылып, өзүн өзү жок кыла турган бомбанын учун тартып алды дегенди билдирет деп айткан Эрдоган. Бүткүл дүйнөнү, айрыкча ислам өлкөлөрүн Израилдин Аль-Акса мечитине, Кудс'ка жана палестиналыктардын үйлөрүнө карай кол салууларына каршы чараларды көрүүгө чакырды. Президент Эрдоган Израиль мамлекетинин кол салууларына үн катпай же улуттуу мамилени көрсөтпөй, кыйыр түрдө колдогон ар ким ал жердеги зулумдуктун өнөктөшү болуп саналат деп эскертти. Залим Израиль, террористтик мамлекеттик Израиль, Кудстагы ыйык жана миңдеген жылдык мекенин жана журтун коргоодон башка максаты жок мусулмандарга аяосуз жана адепсиздик менен кол салууда деп айткан. Эрдоган сөздөрүн Туркия катары биз ар дайымкыдай бүгүн дагы Кудстагы бир туугандарыбыздын жана Палестинадагы бардык мусулмандардын жанындабыз, деди. Израиль полициясынын Аль-Акса мечитинде Дамаск дарбазасы жана Шейх Жерах конушундагы палестиналыктарга кол салууларынан 200дөн ашуун адам жаракат алды. Аймакта Израиль полициясынын кол салуулары уланууда. Булак ТРТ чекитне чекиттир кыргызча. Чыңгыз Капаров Туркиянын элине жана урматтуу президент Реджеп Тайип Эрдоганга чын элден ыраазычылык билдирип, рахматыбызды айтышыбыз керек. Чыныгы достук, камкордук, бир туугандык мына ушундай кыйын учурда билинет. Бизге түрк эли бардык жагынан жардам берип жатат. Мобилдик клиникалар чынында бизди медицинанын бүгүнкү күнгө абалын жакшыртып, эл үчүн кызмат кылуу сапатын бир кыйла жакшыртаары шексиз. Турциядан 8 фура менен 5 мобилдүү клиника келди дейт. Бир тууган Туркия элине жана мамлекет башчысына бардык жакшылыктарды каалап, ушундай чыныгы лидердин башчылыгында өркүндөп гүлдөп өсө берүүсүнө мен чын дилден тилектешмин деп жазат ал өзүнүн Facebook баракчасына. Өмүрбек Текебаев: биздин аскерибиз Тажикстандыкына караганда күчтүү. Аскердик күчтөр боюнча Тажикстан 138 өлкөнүн ичинде дүйнөлүк рейтингде 99-орунда турат. Ал эми Кыргызстан 93 орунда. Мындай пикирди саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Жалбырак ТВдагы түз эфир учурунда билдирди. Биздин аскерибиз Тажикстанга салыштырмалуу күчтүү жана ар дайым күчтүү болуп келген. Эгерде биз геосаясий, геостратегиялык ордубузду ээлесек, биз Тажикстанга кыйла үстөмдүк кыла алабыз, деди Текебаев. Булак Автор ТВ чекиткейже. Чолпон Осмонова: миллионго жакын жарандарыбызды бир гана Путин батырып иштетип, жарандыгын берип, бизди каалагандай чалчактатып келет. Россиянын бир эле Москва шаарында кыргыздар өзүнчө эле бир мамлекет дейбиз. 250 ресторан, 15 чакты поликлиника, юридический конторалар, банк, рынокторубуз бар. Биздин мекендештерибиз Кыргызстандагы үй бүлөлөрүн багып эмгектенип жүрүшөт. Кана бизди ошентип кайсы мамлекет же кайсы кошуна кабыл алды? Америка менен Европаны айтпай эле коеюн. Сураныч ортодогу бузуклар. Ар кайсы далили жок сөздөрдү жазып, бузукуланбаңыздар. Тынч эмгектенип жүргөн мекендештерибизге залакаңар тийбесин. Ал эми Путинге ыраазычылык айтканды унутпайлы, жакшылыктарын биле жүрөлү деп жазды ал.